Өтүп бараткан күндүн орчундуу кабарларына токтолобуз. 11 каналынын түз эфиринде Найзик Атамбекова, Кутман, кечиңиздер менен. АКШнын чыгыш тарабында күчтүү кар бороондон улам 5000ден ашык авиарейстер токтотулду. Бул арада Нидерландияда парламенттик шайлоо өттү. Шайлоого сырттан көз салган эксперттер өлкөдө популизм чындалып жатабы дегенге кошулуп көңүл бурушууда. Бишкекте жашаган согуш ардагери Леонид Тузовдун кол бутунан байлап тоноп кеткендер кармалды. Ал эми операцияга деген акчалардын уурдалганын уккан президент өзүнүн фондунан 200 000 сом бөлдү. Бул жана башка окуяларды толугураак баяндоого өтөбүз. АКШнын чыгыш тарабында күчтүү кар бороондон улам 5000ден ашык авиарейстер токтотулду. Күчтүү кар бороону январь жана февраль айындагы жылуу аба ырайынан улам болду. Учурда синоптиктер АКШнын түндүк чыгышында акыркы 2 күн катуу суук күтүлүп жатканын эскертишкен. Нью-Йорк бийлиги болсо жарандардан шейшемби күнү унааларды азыраак колдонууга чакырган. Электр компаниялар өзгөчө кырдаалга карата даярдыктарды көрүүдө. Мына ушул аба ырайына байланыштуу Германия канцлери Ангела Меркелдин АКШга болгон сапары да токтогон. Маалыматка караганда, немис чиновники Америкага президенти Дональд Трамп менен жолугушуу өткөрмөк. Нидерланды парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоого сырттан көз салган эксперттер өлкөдө популизм чындалып жатабы дегенге көңүл бурушууда. Өнөктүккө парламенттеги 150 мандат үчүн 28 партия атсалышууда, бирок негизги атаандаштык эки гана партиянын ортосунда болот. Алар премьер Марк Рютен Эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы жана исламга жана миграцияга каршы чыгып жаткан Герт Вилдерстин азаттык партиясы. Рютте популизмдин келесоо көрүнүшүн жеңүүгө мүмкүндүк берет десе, Вилдерс Нидерландияны Евробиримдиктин курамынан чыгарып, Куранга тыюу салып, мечиттерди жабам деген пландарды айтууда. Бул референдум Туркия менен дипломатиялык тирешүү маалына туш келгенин айта кетелик. Өткөн ишембиде эки түрк чиновнигин Нидерланд бийлиги өлкөгө киргизбей койгондон чоң түрк президенти Тайып Эрдоган нацисттер деп атап ачуулуу сөздөрүн айткан болчу. Референдумда баш мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталып, мамлекеттин башкаруу формасын парламенттен президентке өзгөртүү демилгеленген. Кыргызстандагы кабарларга келсек, Бишкекте жашаган согуштун ардагери Леонид Тузовдун кол бутун байлап туруп тоноп кеткендер кармалды. Эске салсак, 2 күн мурун 90дон ашкан ардагердин үйүнө орто жаштагы аял такылдатып ажатканага кирип алуусун суранып, кош бойлуу экендигин айткан. Ардагер Тузов алдамчынын киргизгенден кийин артынан дагы бир адам кирген. Жабырлануучу Тузов 35-40 жаштагы аялды коридорго узатып киргенде, артынан дагы бир аял бычак менен коркутушуп бөлмөгө кирүүсүн талап кылышкан. Ардагердин кол бутун таңып 182 000 сом акчасын, мамлекеттик сыйлыктарын алып кетишкен. Ардагер ал акчаларды жүрөгүнө операция жасатуу үчүн чогултуп жүргөнү маалым болгон. Бул арада Леонид Тузовдун операциясы үчүн Алмазбек Атамбаев президенттик фонддон 200 000 сом бөлдү. Леонид Тузов 1944-жылы улуу ата мекендик согушка катышкан. 1951-жылдан тарта Кыргыз улуттук университетинде эмгектенген. Физика, математика илимдеринин профессору, бир катар мамлекеттик ордендер, медальдар менен сыйланган. Кыргызстандагы сөз эркиндиги кайрадан түрдүү пикирлерди жаратты. Бүгүн эле президент кыргыз журналисттерди жазган материалдар тууралуу пикирин билдирип, шайлоо алдында Кыргызстан кимдир бирөөлөр үчүн шахмат тактасы экенин билдирди. Мындай сөзүн айрым мамлекеттердин элчиликтеринин ишеним грамотасын тапшыруу аземинде азыркы учурдагы саясий кырдаалга токтолуп, сөз эркиндигин коргойбуз деген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн аракеттерине карата өз пикирин айткан. Ошондой эле Атамбаев эки маалымат каражатына койгон доосуна түшүндүрмө берди. Айгерим Жаныкуловна ушул күнү бою болгон кабарга карата айтылган пикирлерге токтолот. Айгерим, бир нече басылмалар жалган маалыматтарды тараткан президенттин аброюна шек келтир деген жүйө менен сотко берилгенден тарта сөз эркиндиги тууралуу кептер күчөдү. Президент бүгүн басылмаларга карата деги эле журналист коомчулугунун калеминен жаралган маалыматтарга карата дагы кандай сөздөрүн айтты? Рахмат. Жогоруда сиз белгилеп өткөндөй, Алмазбек Атамбаев ошол айрым бир мамлекеттердин элчиликтеринин ишеним грамотасын кабыл алып жаткан маалда ошол эле өлкөдө болуп жаткан саясий окуяларга, ошол эле журналисттер, басылмаларга карата өзүнүн пикирин билдирди. Бир топ эле сын сөздөрүн айтты десек жаңылышпайбыз. Мисалга алсак, ошол эле айрым саясатчылар журналисттин атын жамынып, же болбосо сөз эркиндиги деген таризде ар кандай жана уюмдарды ачып, өлкөнү бүт дүйнөгө мазактап жатат деген сөзүн билдирди. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев ошол Кыргызстандагы ошо демократияга күйгөн адамдар бул сөзүндө ошол Кыргызстандын өзүндөгү айрым бир журналисттердин так ысымын
атап өтүп, мына ошолор биринчи кезекте ошондой эле күйүп жатса, анда биринчи кезекте Кыргызстанга күйүүдөн башташ керектигин да пикирин билдирди. Мындан тышкары ошол эле кезинде кыйноо менен өлтүрүлгөн журналист Геннадий Павлюкту мисал кылып, мындан тышкары Сыргак Кабдылдаевдин кол буту таңылып ал дагы кыйналгандыгын, мындан тышкары Медет Садыркуловдун дагы өлтүрүлүшү боюнча жана мисалдарды келтирип, ошол маалда дагы ошол жумшак креслодо отуруп алып, ошол эле Бакиевдин убагында дагы ошол жанында жүрүп материалдарды жазган журналисттер да болгон деген дагы пикирин билдирди. Ошол эле маалда журналисттердин дарегине карата да парламентте түрдүү пикирлер айтылыптыр. Парламенттегилер эмнедешүүдө? Ооба, бул бүгүн дагы ушул тема парламентте дагы айрым бир депутаттардын ортосунда талкууга алынды. Мисалы алсак, КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев мына ошондой журналисттер да жоопко тартуу керек деген демилгени көтөрдү. Айтымында ошол эле президент же болбосо депутаттардын жана кол тийбестиги туурасындагы документтерге таянып журналисттерди дагы жоопкерчиликке тартуу керек деген пикирди айтты. Мындай оюн анын кесиптеши Аскарбек Шадиев дагы колдоду. Бирок ошол учурда КСДПдан дагы бир депутат Жанар Акаев, мурдагы журналист, бул өз кезегинде ошол жазылып жаткан материалдар, жаңылыктардын баардыгы, маалыматтардын баардыгы бул журналисттер асмадан алып жазып жатпаганын белгилеп өттү. Тактап айтканда, ал жазылган маалыматтардын баардыгы ошол эле интрига, ушак менен алектенип жаткан депутаттарга шилтеме берип жазылат деген сөзүн айтты. Мындан тышкары депутат ошол Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Кыргызстан да сөз эркиндиги бар деген мамлекет катары таанымал экенин дагы эске салып өттү. Эгер менче жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн каралмак эле, колдоо таптыбы? Ооба, бул мыйзам долбоору экинчи окууда колдоого алынды. Тактап айтканда 100дөн ашык депутат колдоду, бирок калгандары каршы деген пикирин билдирди. Белгилеп өтөйүн, бул мыйзам долбоорунун демилгечиси дагы бир катар депутаттар, ошол эле атап өтсөм, Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев деген депутаттар сунуштаган болчу. Бул жана өзгөртүүлөргө ылайык чет элдик каражаттарга, айрым ушул медиалардын каржылоосу 20%дан ашпашы керек деген пункт бар болчу. Ошол адегенде киргизилип анан колдоого алынган эмес, кийинчерээк ал 35%га чейин ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Тактап айтканда, бул демилгечилер сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык бул телеканалдарга байланыштуу, ал эми гезит, радиолорго, ошол эле эл аралык радиолорго тиешеси жоктугун белгилеп өтөйүн. Рахмат, кесиптешим Айгерим Жаныкул менен жалпы маалымдоо каражаттар тууралуу президенттин бүгүнкү билдирүүлөрү, парламент депутаттарынын журналисттерге карата айтылган пикирлерин ортого салдык. 11 канал новосунда кабарларды баяндоону улантабыз. Кийинки саналуу мүнөттөрдөгү орчун окуялар. Өзбекстандагы бала бакча, мектептер президент сөзүнөн соң жапырт лимон өстүрүүгө белсенип турушат. Баш тарткандары жергиликтүү бийлик мажбурлап жаткан журналисттер жазышууда. Ушул жылдын эсебинен баш аягы 50ге жакын шаар жолдору оңдолот, бирок кичи райондордо жолдордун мөөнөтү тактала элек. Бул арада Ысык көл аймагындагы аты жок чокуга апрель элдик революциясынын бааттууларынын ысымы ыйгарылмай болду. Толугураак маалымат көтөм. Кыргыз коомчулугунда чоң маселе жараткан Ала качуу көйгөйү туурасында мультфильм тартылды. Тасманын автору Татьяна Зеленская. Анда каарманды кандай чабурдап кетишкен, турмушка чыгуу планы жок жүргөн кыздын жашоосу кандай жакка өзгөрүлгөн, ала качуу эмнеге алып келери тууралуу баяндалат. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда күн сайын 10дон 30га чейин кыз уурдалып, мажбурланып күйөөгө берилет. Акыйкатчынын маалыматына караганда, жыл сайын 8000 кыз каалоосу жок турмушка берилет. Айрыкча мындай көрсөткүч айыл жергесинде көбүрөөк болор айтылат. Эске салсак, 2012 жылдан бери Кыргызстанда ала качуу аралашкан адам кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кылмышка карата 7 жыл эркинен ажыратуу да каралган. 2015 жылы эле баш аягы 25 иш боюнча иш козголгон. Коңшу өлкөдөгү кабарлардан Өзбекстандагы бала бакча, мектептер президент Шавкат Мирзиёевдин сөзүнөн соң лимон өстүрүүгө белсенип турушат. Тактап айтканда, Фергана облусундагы ар бир мекеме 20дан ашык тал терек отургузмай болушту. Эске салсак, президент январь айында өлкөнүн экономикасы тууралуу сүйлөп жатып, жашоочуларга кичи бизнести өнүктүрүү керектигин жана мисал катары тоокта багыш керектигин айткан эле.
Мындан тышкары атайын жайларда лимон өстүрүп экспортко чыгарууда болоорун кошумчалаган. Эми тиешелүү органдар бала бакчадан тарта мектеп окуу жайларга чейин жылына 250 сумга же болбосо $70 чейин лимон бактарын отургузууну буйрду. Ал эми кереги жок деп жаткан өзбекстандыктарга жергиликтүү бийлик бул президенттин буйругу экенин айтып мажбурлап жатышканын ал жактагы кабарчылар жазып чыгышты. Эми кала иштери туурасындагы кабарлардан мэрия быйылкы жылы 49 жолду оңдоо планын түздү. Мындан тышкары бир катар кала көчөлөрүндө асфальт төшөлүп, кыска жолдор узартылат. Аткарылчу иштер тууралуу журналисттерге маалымат берген мэрия жетекчилиги өткөн жылдын эсебине калган айрым жолдорду оңдоо иштери да бүткөрлөрүн маалымдады. Бүгүнкү күндө былтыркы 2016 жылга бекитилген иш планы боюнча иштердин аткарылбай калган жумуштары мына өзүңүздөр көрүп аткандай күн жылыгандан тартып улантылып жатат. Октябрь району боюнча 5 внутри кварталдык ички жолдор оңдоо иштери жүрүп жатат. Андан тышкары 2017 жылга быйылкыга 21 көчө кирилди. Мындан тышкары шаардык бийлик түштүк магистралды улагандагы жолду салмай болуптур. Ал жол Медеров жана Душанбе көчөсү аркылуу өтмөкчү. Бул үчүн алар көпүрө аркылуу улаган турушат. Мындай чара автоунаалардын тыгынын аз болсо азайтат деп ойдо. Биз турган көчө Медерова көчөсү бул Кытай грантынын эсебинен курулуп жатат. Узундугу 700 метр аралыкта, туурасы 15 метр. Бул көчө биз бул күнбатыш жак тарабынан мурунку Душанбинский, азыркы Тыналиева көчөсү менен барып биригет. Ошол жерде аларча суусунда көпүрө салынат. Бул Медерова көчөсү апрелдин аягында бүтөт. Душанбинский, Тыналиева көчө бул октябрга чейин бүтөт көпүрөсү менен. Ал эми курулуш иштеринин сапаты тыкыр көзөмөлгө алынарын мэрия убада берүүдө. Өткөн жылы шаардыктар жаңы салынган жолдор жаан кардан кийин тешилип жаткан учурларын айтышкан. Учурда 10дон ашык жолдор андай текшерүүлөргө туруштук беришкен. Ошол эле учурда буйртма алган тарап андай текшерүүдөн өтмөйүнчө курулуш иштерин бүткөрдү деп эсептелбейт. Негизи жол салардын алдында биринчи кирковка өтөт, кирковка башталат, андан кийин уплотнение катками 25 тоннаны. Башталгандан кийин лаборатория анализ алып, анан кийин уруксат, ошол лабораториянын уруксатынын негизинде оптималка төгүп, андан дагы лаборатория өтөт. Качан лаборатория өткөндөн кийин анан биз уруксат бергенде асфальтты салабыз. Асфальт негизинен 2 сулай болот. Белгилей кетсек, аталган жолдордо болгон каражат Кытай грантынын эсебинде жүргүзүлөт. Жолдорду оңдоо иштери 2 сезонго бөлүнгөн, бирок кичи райондордогу жолдорду оңдоо мөөнөтү азырынча так белгилене элек. Себеби ал көчөлөр шаардык бюджеттин эсебинен аткарылат. Ал эми депутаттар болсо ал каражат тууралуу жыйынтыкты кабыл алыша элек. Башка кабарлардан Ысык көл аймагындагы аты жок чокуга апрель элдик революциясынын баатырларынын ысымын ыйгаруу демилгесин дароо эле 3 окууда жактырылды. Ысык көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы Теске Ала тоо кыркасындагы бул чокуу 4142 метр бийиктигинде жайгашкан. Ага апрель элдик революциясынын баатырларынын ысымын ыйгаруу демилгесине бардык парламенттик фракциялар макулдук берген. Бул кабарлар түз эфирибизде жыйынтыктады. Одон жаңырган кабарлардын баары интернеттеги 11 чекит KG сайтынан да жайгаштырылып жатат. Аты жөнүм Айска Тамбекова. Амандыкта учурашалы.